Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн 3-класстын кыргыз тили сабагын өтөбүз. Биздин бүгүнкү темабыз зат атоштоодун жөндөмүшү. Балдар, силер жөндөмө жөнүндө кыргыз тилден алгачкы жөнүндө таанышып атасыңар. Сабагыбызды баштаардан алдын жагымдуу маанай түзүп алайлычы. Жаныбызда сөзсүз бир адам болсо керек, атабыз же апабыз. Силер апаңарды карап, менин апам же атам деген сөз менен сөз баштайсыңар. Апаңар болсо, менин балам же кызым деген сөз менен бири-бириңерге мактоо сөздөрдү айтасыңар. Бир гана сүйлөм менен. Кана айтайлычы. Азаматсыңар. Балдар, силер бүгүнкү темада зат атош жана анын жөндөмүшү жөнүндө маалымат аласыңар. Зат атош сөздөрдү тексттен таба билгенге, суроолоруна жооп бергенге, талдоо жүргүзгөнгө, катасыз жаза билгенге көнүгөсүңөр. Аяз атадан кат тексттин мазмуну менен таанышасыңар, класстер түзөсүңөр, убакытты туура пайдаланып, тапшырманын баарын аткарасыңар. Татаал зат атош сөздөрдү жөндөгөндү билесиңер. Текст аркылуу бири-бирин сыйлоо, камкордуулукка, жолдоштор менен жакшы мамиледе болууга, алардын ишеничин актоого калыптанасыңар балдар. Келгиле балдар, биринчи зат атош деген эмне деген суроого жооп алып, бир ирет эсибизге түшүрүп алайлык. Заттын атын билдирип, ким, эмне деген суроолорго жооп берген сөздөр зат атош дейбиз. Биринчи сүрөткө көңүл бурайлык. Эмне? Китеп. Эмне? Сумка. Ким? Кыз. Азаматсыңар балдар. Бул эрежени ар дайым жат билишибиз керек. Кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Зат атош ушул 6 жөндөмө боюнча жөндөөлөт. Биринчи жөндөмөбүз аточ. Суроосу ким, эмне деген суроолорго жооп берет экен. Илик жөндөмөсү кимдин, эмненин. Барыш жөндөмөсү кимге, эмнеге. Табыш жөндөмөсү кимди, эмнени. Жатыш жөндөмөсү кимде, эмнеде. Чыгыш жөндөмөсү кимден, эмнеден. Балдар, 6 жөндөмөнү жаттап алабыз. Суроолорун дагы мисал келтирип, келгиле ким, эмне деген суроого жооп берген сөздү алып жөндөп көрөлүк. Атош жөндөмөсү ким, тилек, эмне, мышык. Илик жөндөмөсү кимдин, тилектин, эмненин, мышыктын. Барыш жөндөмөсү кимге, тилекке, эмнеге, мышыкка. Табыш жөндөмөсү кимди, тилекти, эмнени, мышыкты. Жатыш жөндөмөсү кимде, тилекте, эмнеде, мышыкта. Чыгыш жөндөмөсү кимден, тилектен, эмнеден, мышыктан. Жөндөмөлөр сүйлөмдөгү сөздөрдүн бири-бири менен байланыштырып, оюбузду туура жана так айтууга жардам берет балдар. Мүчөлөрүн эстеп калайлыга. Илик жөндөмөсү нын, барыш жөндөмөсү га, табыш жөндөмөсү ны,
жатыш жөндөмөсү да, чыгыш жөндөмөсү дан. Ушул мүчөлөр аркылуу уланып сөздөр оюбузду толуктайт экен. Булар үндүү жана үнсүз дыбыш аркылуу өзгөрүп турат. Татаал зататошторду жөндөөлүчү балдар. Биз татаал зататоштордон ата-эне деген сөздү алайлык. Татаал зататоштордун жөндөөлгөндө баш жагында келген сөздөр өзгөрүүсүз калып, жөндөмө аякы мүчөгө жалганат экен. Аточ ата-эне, ийлик ата-энени, барыш ата-энеге, табыш ата-энени, жатыш ата-энеде, чыгыш ата-энеден. Азаматсыңар. Чогуу кайталайлык балдар дагы. Ташбака, кара көл деген татаал зататош сөздөрдү алып жөндөөлүчү. Аточ ташбака, ийлик ташбаканын, барыш ташбакага, табыш ташбаканы, жатыш ташбакада, чыгыш ташбакадан. Чогуу кайталайлы балдар. Аточ кара көл, ийлик кара көлдүн, барыш кара көлгө, табыш кара көлдү, жатыш кара көлдө, чыгыш кара көлдөн. Азаматсыңар балдар. Орус тилинен кирген сөздөр дагы жөндөөлөт. Карагыла, завод, геолог деген сөздү алайлык. Завод эмне деген суроого жооп берет. Геолог ким деген суроого жооп берет. Аточ завод, ийлик заводдун, барыш заводдо, табыш заводду, жатыш заводдо, чыгыш заводдон. Суроо берип айтайлычы балдар. Ким? Геолог. Кимдин? Геологдун. Кимге? Геологго. Кимди? Геологду. Кимде? Геологдо. Кимден? Геологдон. Азаматсыңар. Чогуу кайталайбыз. Анда эмесе балдар, кыргыз тил китебибиздин 46-бетинде Аяз атадан кат, кылым картар бир күн романынын үзүндү окуйбуз. Бул чыгармага көңүл буруп, мазмунун түшүнөбүз дагы класстер түзөбүз. Өтүп бараткан жылдын 31-декабрь күнү кечке чейин Борондун балдары балатынын тегерегинде анын короодо ойношту. Жумуштан колу бош чоңдор да ошол жерде болушту. Абуталип Эдигейге айтып отурду. Эртең менен эрте эки бала тең менин төшөгүмө сойлоп кирип келишти. Быш-быш этишет. Мен болсо муктамыш болуп жата бердим. Тур атаке, деп эрмек тарткылайт. Азыр Аяз ата келет, жүр тособуз. Жарайт дедим. Мына азыр турабыз, жуунабыз, кийинебиз, анан барабыз. Келем деген. Кайсы поезд менен? Дейт анда дабыл. Кайсынысы болсо деле келе берет дедим. Аяз атага кайсы поезд болсо да токтойт. Биздин бекет да токтойт. Анда тезирээк туралы? Ошентип дайындана баштадык. Салтанаттуубуз, олуттуубуз. Апамчы дейт дабыл. Апам да Аяз атаны көргүсү келет. Албетте дедим. Апаңарды да чакыргыла. Баарыбыз жыйналып сыртка чогуу чыктык. Балдар бизди оозуп чуркап келишти.
Биз артынан бардык. Балдар чыпылыктап тегерене чуркап жүрүшөт. Аяз ата болсо жок. Атаке, качан эми? Эрмектин алайган көзү ачылып жумуп, ыйламсырап турат. Азыр дедим, шашпагыла. Күзөтчүгө кирип билип чыгайынчы. Күзөтканага кирип кеттим. Ал жерге кечээ күн эле Аяз атадан катты бир баштык белек бечкекти даярдап койгом. Чыксам балдар утурлай чуркашты. Эмне атаке? Мына карагылачы аттиң, дедим мен. Аяз ата кат таштап кетиптир. Балдар, биз биринчи көнүгүдө тексттеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди, мезгилди айтып бергиле дептир. Айтып, класстер түзөйлүк. Биз дептерибизге сызып, сулуу кылып, булгабыздан жазып алабыз. Окуя болгон жер. Аяз атанын каты экен, Каармандар: Абуталип, Эдигей, Эрмек, Дауыл. Окуя болгон жер: поезд бекети. Окуя болгон мезгил: кыш мезгили. Эсибизде сактап калдык, балдар. Биз жөндөмө мүчөлөрүн жазып алып дептерибизге тексттеги каармандардын аттарына жөндөмө мүчөлөрүн улап жазгыла. Суроо бергиле дептир. Тексттеги каармандар ким эле? Эдигей. Ким? Кимдин? Эдигейдин. Кимге? Эдигейге. Кимди? Эдигейди. Кимде? Эдигейде. Кимден? Эдигейден. Экинчи каарманыбыз Эрмек. Ким? Эрмек. Кимдин? Эрмектин. Кимге? Эрмекке. Кимди? Эрмекте. Кимден? Эрмекте. Кимден? Эрмектен. Үчүнчү каарманыбыз ким? Дауыл. Кимдин? Дауылдун. Кимге? Дауылга. Кимди? Дауылду. Кимде? Дауылда. Кимден? Дауылдан. Төртүнчү каарманыбыз Абуталип. Кимдин? Абуталиптин. Кимге? Абуталипке. Кимди? Абуталипти. Кимде? Абуталипте. Кимден? Абуталиптен. Балдар, бул каармандар ким экенин билебиз, Абуталип чоң аксакал киши экен. Ага Эдигей айтып жатыптыр, Эрмек менен Дауыл балдары жөнүндө. Биз азыр текстти окуп чыктык. Үчүнчү көнүгүдө Аяз ата деген сөздү бардык жөндөмө боюнча жөндөп, аларга сүйлөм түзгүлө дептир. Атош жөндөмөсү: ким? Аяз ата. Илик жөндөмөсү: кимдин? Аяз атанын. Барыш жөндөмөсү: кимге? Аяз атага. Табыш жөндөмөсү: кимди? Аяз атаны. Жатыш жөндөмөсү: кимде? Аяз атада.
Чыгыш жөнөмөсү кимден? Аяз атадан. Азаматсыңар балдар. Дептерибизге жазып алайлык. Ким тез жөндөйт? Оюн ойнойлук. Биздин каармандар Боронду, Эрмек, Дауыл деген аттарды кана ким бат тез жана туура жөндөп айтып берет. Балдар, биз бүгүнкү сабагыбыздан жыйынтык чыгарайлычы. Зат атоштор адам баласына турмушунда зор мааниге ээ. Зат атоштордун маанисин жана жазылышын эрежелерин билүү сабаттуулуктун негизи. Зат атоштор кыргыз тилинде негизги орунду ээлейт жана кеңири колдонулат. Ар бир сабакты көңүл буруп, биз туура жана таза жазышыбыз керек. Үйгө тапшырма. 5-көнүгүүдөн тексттен 6 жөндөмөгө туура келген сөздөрдү таап, өз алдыңарча жөндөп жазгыла. Саламатта калгыла балдар.